Кыргызстанда 50 миңден ашуун этникалык тажиктер жашайт. Тажик айылдарынын негизги бөлүгү Баткен облусунда жайгашкан. Алардын эң чоң коому Үч Коргондо турукташкан. Аймактагы 30 миңдей жашоочунун 60%нан көбү этникалык тажиктер. Bağdaki şapkalı sevgili, merhamet. Manasçılar bunday deydi. Uzak ötkün zamandan Kırgız, Tacik kuda deydi. Riyatı halvalım allayo alla. Bulardın köpçülük emesi şu toyda emeli emek koçarız ekan. Ova bile berdirişeriz. Жергиликтүү тажиктер өздөрүнүн багбанчылыгы менен белгилүү. Исфайрам дарыясын бойлой жашап жаткан эл менен таанышуу дал ушул багбанчылык менен башталды. Рустам Сайдалиевдин 38 сотук жеринде мөмө жемиштин баардык түрү бар. Жакында эле шабдалысын сатып өтүп, эми алмадан ойдогудай киреше алуу камылгасын баштаптыр. Көчөттө экенимге 13 yıl bolup kaldı. 13-14 yıl boldu. Bu köçötlerdi kıyınçılığı bilen çoğaytırdık. Bu tagga обработкалар kıldık, göң saldık. Endi Xudaga şükür endi meyvege kirdi. Мөмө жемиштер Казакстанга, Орусияга жөнөтүлөт. Кыргызстанда да сатып алуучу кардарлар аз эмес. Алмалар жыл сайын сабы жерге эле мөмө салып, түшүмүн мол берет. Бул багбандын бир көз ирмем тыным албай, күч аракетин жерге жумшаганынын үзүрү. Bu şaptallar endi sal manday bolup, saya bolup, yakşı osmadı şunu. Ben bu şaptallarda hazır bu çempiyon şaptallar negizde yakşı. Mana tuğu sal nimerak bolsa pişip kalsa yerge jığılat. Endi mana şu şaptallarda hazır biz terip atabız. Elge jönötüp atabız. Mayetta azgina bosoyam. Ben mayetta azgina priyomlu punkt kılgam ben. Şunda eti şu jönötüp turabız. Mana bunu Bağdaki şapkalı sevgili, merhamet. Жерге жакын миллионер 4 баласынын бактан түшкөн киреше менен жогорку билимдүү кылган. Мээнетиң катуу болсо тапканың таттуу болот деген кыргыз макалын алардын кулагына кумдай коюп, багбанчылыктын сырларын да кошо үйрөтүп, эми өзүнүн ордун уулдары басып, жерди мыкты иштетип жатканына ыраазы. Күндөгө балдарга mana kelip ketmen çabıp, soğuk sugarıp, beş günü yok. Şu baldar mehnet kılıp, bu bağlar şunday bolup kaldı. Mehnet kılıp şu benim bağdan şu baldarga men 4 balam bolsa bardağını semenini uylü cayı var. Bularga bölüp bergen men. Aşı menen 5 katar bolsa 5 balaga bölüp bergen men. Алгач бул жер менен бүлөсүндөгү 8 жанды багып келсе, эми 4 үй бүлөнүн тиричилиги багбанчылык менен. Сөзүнөн иши көп дыйкан муну менен олигарх же миллиардер деле болуп байып кетпесе да, ак эмгек менен үй бүлөсүн анан миллиардтаган адамдарды багып жатат. Оозу менен оро коргондордун эмес, колу менен оро коргондордун катарын толуктаган каарманыбыз багындагы кичине жайды да бош калтырбай жүзүм эгүүнү да баштаптыр. Mana көрүп атасызбы? Mana şu огород полный чекесиге мындай кылып жүзүм сайып койдум mana. Mana o pastan tevegeçe düzüm sayıp koyğum ben. Mana bil mana o köçöttör jarabay turgan köçöttörдү alып taşlap, mana şu yerge mana her bir kümede dakansa şunda ekip koyğum ben. Düzümdördü. Mana azı bu düzüm bir yıl mayıtta turat. Turgandan keyin men bu düzümdü ösüp alap bu köçöttörдү daramadan alып taşlayım. Mana şu yerде öylep turan mana o mana şu yerде bitta düzüm baklayın deyim. Күндүзү айылда бош ары бери басып жүргөн бир да жанды кезиктире албадык. Баары Рустам аке өңдүү үрүштөрүндө эгилген жемиштерин кароо менен алек. Айыл аралай бара жатып тажиктер отурташкан аймактар архитектурасы менен өзгөчөлөнүп турарын байкадык. Үйлөрү оюлуп жасалган жыгач элементтери менен коздолгон. Короодо 1 чакырымда бош жай жок. Гүлдүн түрүнөн тарта эгишип, мөмө жемиштин баарын өстүрүп, анан ар бир үйдө жүзүм эгилип, көлөкөсүндө өзгөчө жасалган сөрүдө эс алышат. Кулча иштеп, байларча эс алган дал ушул Үч Коргондуктар экен. Абдувалид Абдулхайыров короосунун бир бурчун устакана катары иштетет. Колунан көрү төгүлгөн устанын кардарлары бир гана айылдаштар эмес.
buyog'i Chavoygacha, buyog'i O'shgacha ishlaymiz. Buyog'i Batkengacha. Zakaz qayerdan kelsa, shuga qarab ishlayveramiz. Kimdan o'rgangansiz bu tasavvurlarni? Otamdan. Atam ham usta bo'lgan, shulardan o'rganib, hozir shu kichkina shu bilan tirikchilik qilib o'tamiz-da. Жыгач устанын эшик терезе жасаганына 30 жылдан ашты. Алгаш жөн гана атасына жардамчы болуп жүрсө, эми ата өнөрүн аркалап, уулдарына да үйрөтүп жаткан чагы. Бул чакан устакана Абдывалит аганын үй бүлөлүк киреше табуучу булагы гана эмес, улут аралык достукту бекемдөөчү өнөркана деп айтса болот. Себеби устаканада өзбек, кыргыз, тажик болобу баары Абдывалит мырзаны устат тутушуп, бир туугандай өнөр үйрөнүшүүдө. Алардын баарынын максаттары мыкты устат болуп чыгуу. Өнөр бириктирген шакирттер бул жерден жыгач устачылыктын сырларын гана үйрөнбөстөн кол алышып, дос болуп да кетишет. Pardozini qo'lda жасайбыз. Основной заготовканы станокларда жасайбыз. Основной qo'lda ana bo'tishi, шлифовкасы, shpaklevkalari bo'lib unda. Kraskasi bor uni. Bardigi qo'lda. Bir eshikda bir tavaqalik aynaklik o'tli eshiklar bo'lsa, 3,5 minggacha jasaymiz. Ananda 2 tavaqlarni 2700 gacha jasaymiz. Romni 1 kvadratni 1,5 mingdan jasaymiz. Тажиктер өз тили менен катар эле кыргыз тилинде да мыкты сүйлөшөт. Алардын бири кыргызча, тажикче бирдей 1000ден ашуун ыр жазган Шарифжан Абдуразаков. Dastanlarda emne deydi. Manasçılar munday deydi. Uzak ötken zamandan Kırgız, Tacik kuda deydi. Muhtar Şahan munday deydi. Çingiz menin dostum deydi. Dostluk kuşunun kanatı Kırgız, Kazak bolgon deydi. Uçkur bonduk akın deydi. Kulak tutkunu emne deydi. Oşol dostluk kuşunun nukra kanı Tacik deydi. O hakikaten ne karaganda oşonda da şu bu kanike menen endi manas endi mana şundan bolgan endi kan aralaşıp ketkende. Men oşonu nazarda tutup oşkonda aytımda uçkurgonduk akın endi men özüm aytıp turam. Uçkurgondun akın uçkurgonduk akın deydi. Kulak tutkunu emne deydi. Oşal dostluk kuşunun nukra kanı Tacik deydi deb aytkamın. Жашы 80ге таяп калса да чыгармачылыктан алыстабай, жаңырларды жазуу үстүндө иштеп жатыптыр. Акындын ырларынын багыты ата мекенди, эл жерди сүйүүгө, достукта бекем болууга үндөйт. Кыргыз, тажик элдеринин достук ынтымагы, алардын манастан берки уланып келаткан кандаш туугандыгы акындын поэзиясында олуттуу орун ээлейт. Aralashib ketgan hozir elimiz. Uchqurg'onda bari el o'shunday Uchqurg'onda mundaycha aytganda bir 60-70% qirg'izlar bilan quda anda bo'lib aralashib ketgan. Unda ayirmachilik yo'q hozir. Акын этникалык тажиктердин тарыхына да кызыгып көргөн. Айтымында алардын ата-бабалары азыркы Баткен облусунун аймагында Александр Македонскийдин убагынан бери жашап келишет. Mana bu yerda bunu qabriston bor, Go'riston bor. O'sha Go'ristonda bir maqbara bor. O'sha maqbarada Niyaz Sarkar degan bir ulug' inson o'tgan. Bir kishi Niyaz Sarkar o'sha nimalar qalmoqlar urushida o'sha bir zamonlar qalmoqlar kelib barda o'sha eli bir qadar shunday katta urush bo'lgan ekanda. O'sha qalmoq urushida so'g'ishida Niyaz Sarkar bilan qirg'izlar birgalashib o'shalarga qarshi kurashgan ekanda. O'shanda o'sha Qashqarga borib, o'sha Qashqarda bo'lgan ekan. O'shani olib kelib shu yerga tag'in o'zi shu qishloqqa qo'ygan. O'shani hisoblab qarasak 300 yilga to'g'ri keladi ekan. Qalmoqlar urushini davrida. Endi bizni jo'xorimizda bu yerda dag'i Aytemir degan botir o'tgan, al qirg'iz. O'sha Aytemirning o'g'li menen bu Niyaz Sarkar Tajik o'sha malda o'sha qarmashda birga bo'lgan ekanda. Urushda ular o'lib barisi o'chaqda o'lib ketgan ekanda. O'shada Qashqardan o'liklarini olib kelib, murdalarini bu yerga qo'ygan. Shunday bo'lgan. O'shanda kelgan. Endi Uchqo'rg'onda jo'ri tarafi alar ancha burun kelgan. Samarqandda
артык тажиктар ошо Учкурондун центрде, марказында. Алар ошол Искандар Македонский заманда келген. 40 жылдан ашуун тажик уул кыздарга тарбия берип, ал менен катар коомдук иштердин активдүү катышуучусу Шарифжан Абдыразаков короосунда меме жемиштердин түрүн өстүргөнгө да шыктуу. Тажик тектүү кыргызстандыктар ата өнөрүн туутутуп, үзбөй муундан муунга өткөрүп келишет. Алардын бири бешик жасаган уста Бурханидин Базарбаев. Mana stanokdan chiqarib, buni yana yonidan kesib taxta holatiga keltiramiz. Taxta holatiga keltirib, keyin biz buni oralarini olib tashlab, keyin mana shuni egishga harakat qilamiz. Ekkanda bizda mana shu nima bo'ladi? O'zimiz aytamiz qolip, mana shu qolipga keyin qatirib, oldin suvda ho'llab, suvda 1-2 so'tka turadi, suvga qo'yib, mana shunday qilib formaga keltirib, mana shunday egib, mana shu formaga keladi. Mana shunday holatda yana 1-2 kun quratib qo'yamiz, oftobda quratib qo'yamiz. Жакында атасы жасаган бешиктин жыгачын кайра оңдоп бериңиз деп айыл тургундарынын бири көтөрүп келиптир. Аны көргөн Бурханидин ава атасы менен бешик жасаган күндөрдү да эстеп өттү. Mana shularda mana to'yatamdan bittasi qolgan sindirib kelishgan ekan. Buni anda qo'yib, mana shunga qo'yib, keyin nima qilishardi. Bunday ip menen, anday ipni buni arqon basi ip boru, ana qilib tortardi, ana dvigatelni o'rniga. Toyatam anetda o'tirib hozirgi istameskani qo'yib bunday ishlatardi, istameskani. Bunday bu yerda ishlatardi, naryoqda biz ip menen aylantirib berardik. Ала тоону мекен кылган тажиктер менен кыргыздардын салттарында да окшоштуктар бар экен. Мисалы бешик алып жатканда тажиктер да баалашпай айткан суммага алып кетет дейт. Tajiklar ham shunday shu aytgan narximizga hech bu yerda bozordaqa hech savdolashtirmaymiz. Shu aytgan narx. Mana shunday olib ketishadi. Xushomadet, xushomadet, xushomadet keling qizim. Тажикче, кыргызча бирдей амандашып тосуп алган Хурниса эже бешикке керектелүүчү буюмдарды тигет, келиндерине да үйрөтүп жатат. Ota bobolarimiz barchasi shu ish bilan shug'ullangan. Otamiz, katta enamiz, shu ular bobomiz, opa dadamiz beshik qilsa, enamiz shunaqa narsalarni tikkan. Hozir qaynenam ham 86 ga kirgan, u kishi ham bizga yordamlashib, bizga maslahat berib turadi. Бешиктин жыгаштары бул үйдүн мырзалары тарабынан жасалса, аны жасалгалоо ошол үйдүн айымдарынын иши. Beshik bolasi, bek bolasi, beshik bolasi, toy bolasi, beshik bolasi, umr bolasi, Allohni bergan nuri didasi, Allohni bergan ne'mati, ilom shunda o'nsin, o'ssin, o'zidan ko'paysin, bola chaqali bo'lsin, uvali chuvali bo'lsin deb yaxshi niyat bilan katta onaxonlarga beshikni yasatamiz. Katta onaxonlarga beshikni baylatamiz. Баланы бешикке бөлөө салтындагы кыргыз тажик элинин айырмачылыктары менен окшоштуктарын айтып отуруп, тажик тилинде алдейрна да созонтордап кирди. Alla bolam, jonim bolam, uxlab orom olgina alla. Shirin ko'zim alla yo alla. Zurriyoti halolim alla yo alla. Allohning bergan ne'mati alla yo alla. Bog'dagi shapal chegili, mana marhamat. Manaschilar bunday deydi. Uzoq o'tgan zamondan qirg'iz tajik xudo deydi. Zurriyoti halolim alla yo alla. Bulardan ko'pchilik emas o'sha to'yda emili ema qilishar ekan. Ova bile berdirishar ekan. Men o'zim ушул жерде алдым студент болуп иштеп, ушул жерде студент болгом Кызылкада. Атака мамам өзү Кызылкалыкта, ушул жерде бизде. Кийин тагам менде студент эле, окурмун.
мына өкмөттө ишке киргенмин. Күйөөм менен турмуш ортомун ошол жерден таанышып калгам. Ошентип мына 2008-жылы эме кылдык. Тоюбуз болгон, ооба. Марипа тоолуу алай өрөөнүнүн кызы. Жаш кезинде бул жерде жашап калам деп эч ойлогоптур. Бирок тагдыр жазмышы менен тажик жигитине турмушка чыгып, учурда 2 балалуу болушкан. Мына менин экинчи кызым. Сумая аты. Мына Сумая, чоң 5 жашар, ал уул бала. Атын кандай кылып койдуңуздар? Чоңуңуз кандай? Чоңунду Мухаммед деп койдук, китептен эле койдук. Буну Сумая деп койдук, буну да китептен койдук. Мына ошол бала төрөлгөндө деле бизде Кыргызда өзүнүн салттары бар го. Мына ошол нерселер кандай колдонуп атат сиздерде? Мен баягындай эле, көбүрөөк барып өзүбүз билгендей тушоо кестисин кылдык. Буларда тушоо кесиш болбойт деп кой. Буларда жок, болбойт экен. Балам басканда тушоо кести кылдым, о көчөгө алып чыгып, чоң көчөгө алып чыгып. Булар түшүнүшпөйт экен андай нерсени. Той күнү эки улуттун каада салты бирдей аткарылып, Марипа эки улуттун көйнөгүн бирдей кийген. Тойдун эртеси баардык келген кеткен туугандарга салам салуу салты жаш келиндин өзгөчө эсинде калыптыр. Мен анча деле билчү эмесмин, бирок булардын көпчүлүк эмеси ушу тойдо эме кылыша берет экен. Салам эле бердирише берет экен. Ошентип Интернационал үй-бүлө эки элдин салтын бирдей колдонуп, эки тилде бирдей сүйлөшөт. Марипа бул үй-бүлөдөгү жалгыз кыргыз келин эмес. Себеби Үч Коргондо кыргыздар менен тажиктердин никелешүүсү табияттан тышкаркы көрүнүш эмес. Баягы территориябызда өтө көп интернациональный аралаш үй-бүлөлөр өтө көп бизде. Бул үй-бүлөлөрдүн балдары өтө мындай тарбиялуу, кыргыздын салтын да кармаган, тажиктин салтын да кармаган, өзбектин салтын кармаган үй-бүлөлөр. Үч Коргондо 11 улуттун өкүлү жашайт. Кыргызча, тажикче же орусча сүйлөдөгөн кыстоолор жок. Бир канча тил билүү кадыресе көрүнүш, бирок баары кыргыз тилинде сүйлөп, жазганды мыкты өздөштүрүшкөн. Айыл өкмөтүндө жашаган калкыбыздын 12 улуттун өкүлү жашайт биздин айыл өкмөтүндө. Bunun эми басымдуу бөлүгү тажиктер жашайт. Анан кийин кыргыздар жашайт. Кыргыздардан кийин өзбектөрүбүз бар, орустар бар, татарлар бар, түрктөр бар, чечендер бар. 12 улуттун өкүлү жашайт. Ушул 12 улуттун өкүлү бир жакадан баш, бир жеңнен кол чыгарышып, бир атанын баласындай болуп, Үч Коргон айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп кыргыз тилине басым жасалып, бардыгы кыргыз тилинде жүрөт. Тажик мектептерибиз, өзбек мектептерибиз барды мугалимдер кыргыз тилинде кадимкидей эркин сүйлөшөттөр. Иш чарада дагы бардык немени майрамдарды кыргызча алып барып, кыргыз жигиттер кыргыз кыздарыбыз, тажик жигиттерибиз, тажик кыздарыбыз алып баруучу кыргыз тилинде ошолор. Кыргызстандагы көп улуттун арасында мына ушундай эмгекке жакын, өнөрлүү меймандос тажик журту бар. Алар кары жаш дебей, Кыргызстанды мекеним деп санап, башка улуттар менен тууган достук мамиледе жакшы жашоону сүрүүдө.